мен азыр Жалал Абад электронун ишенимдүүлүк жана коопсуздук кызматынын ошо Ак Саловка чаткал зонасы боюнча инженермин. Ошо 3 районду караймын. Көп тепкичтерди басып өттүм. Быйыл буюрса иштегениме 30 жыл болуп калды. Жаштыгыбызда көп кармачыл элек аккордеондучу. Азыр эми жашым деле 50ден ашып кетти. Башка тиричиликтер да көп. Бирок жакшы майрам болуп калса, башка бир мероприятиялар же ишканада бир иш-чаралар болуп калса, ырдап берип коюп жүрөм. Кичине өзүмдүн да көңүлүм көтөрүлөт дегендей, башкалардын да көңүлүн көтөрүп, Токон Ишбаевдин күтмөкмүн дегендерин ырдап берейин. Jaz güttüm, jazı gelmedin jayga kaldım. Күз güttüm, күз gelmedin kışka kaldım. Oşan etip, 12 ayım ötüp ketti. Biz жана Лениндин айткан сөздөрү менен тарбияланганбыз да. Энергетика бул экономиканын локомотиви депчи. Ошол сөздөр менен анан жаштыгыбыздан эле ошо энергетик болоюн деп максат коюп, ошол максатка жетип иштеп келип атабыз. Жумушта ар кандай кызыктуу нерселер көп болот да. 20 жыл болоюн деп калды. 2001-2002 жылдары сельский сходдор болчу эле, айылдарга чогулуштарга барчу элек. Анан өзүбүздүн айылдан өтүп баратабыз. Барсам алды жактан бир 100 метр алдыдан столбаны кучактап алып бир бала уктап калыптыр да, столбанын түбүндөчү. Айдоочума айтып атам. Баланы карасаң, столбаны кучактап уктап калыптыр. Кимдин баласы экен? Кара албаган. Дегиче эле жакындап калдык да. Карасам эле өзүмдүн жана 3 жаштагы кызым экен. Токто, өзүбүздүн кара албаган кыз экен бул деп анан токтоп неме кылсам, алдына барсам кадимкидей уктап атыптыр. Оюн карак болчу, сыртта балдар менен ойноп жүрүп, келип эми электриктин кызы да столбаны кучактап уктап калыптыр.